жооп алып бергенге даярбыз. Максат мырза, сиз мына ушул тренингти өткөрүүдөн алдын аябагандай көп тажрыйба топтоп, Америкада, Кытайда, Россияда, ошондой эле Германияда болуп келген экенсиз. Мына ушул айта кетсеңиз, ушул жашоого машыгуу бул эмне? Жашоого машыгуу бул жаңы кандай десем индустрия деп коелу. Бул Америкада экинчи бат өнүгүп келаткан индустрия. Биринчиси IT, экинчиси жашоого машыгуу, жашоого машыктыруучулар же жашоого машыгуу, life coaching, жөн эле коучинг деп коет да. Бул деген сөз мисалы биз жашообузду азыр айлыкка иштеп атабыз, же үйлөнүп атабыз, бала тарбиялап атабыз. Ушулардын баарынын мектеби жок. Же сиз окудуңуз беле бир кантип акча табыш керек экен, кантип бактылуу жашаш керек, же дагы кандай нерселер бар. Мындай жашооңузду кантип план кылыш керек, ошолордун мектебиге бардыңыз беле? Жок. Ушул нерселер мындай айтканда азыркы рынокто деле, базарда ушул жерде бош нерсе бар. Эч ким билбейт кантип максат коерун, кантип бактылуу жашашын, кантип акча табыштын. Бунун университети жок болгон үчүн ошо коучтар ошого жардам берет. Мындай айтканда мен жөнөкөй элди алам, азыр жөнөкөй проблемаңыз жок, жакшы жашап атасыз. Азыр жөнөкөй жашооңуздан дагы жогору жашоого чыгарганга жардам берем да. Жакшы. Демек, ушул нерсе мына ошо өнүккөн мамлекеттерде азыр сиз болуп келген өлкөлөрдө бар бекен, окутат бекен ушундай? Бул биринчи бул Америкада башталган. Америкада ошол жеке өнүгүү менен башталган. 80-чи жылдар бул популярный башталган. Ага чейин китеп жазышкан, кичине тренинг өткөргөн. Азыр мисалы аябай популярный тренер бар, жашоого машыктыруучу, аты Тони Роббинс. Акыркы жолу мисалы Германияда 32 000 кишиге мындай тренинг өттү да, мисалчы. Бул азыр аябай кандай популярный болуп келатат. Кыргызстанда да уже 1-2 жылдан бери көптөгөн машыктыруучулар пайда болду. Элдер ошого машыгып атат, ошол сыяктуу нерсе болот да. Бул сөзсүз керек болот. Бул аябай өнүккөн бир индустрия. Анан мына ошол максаттарыңызды ишке ашырууну дагы үйрөнүү деген нерсе бар экен да. Ушунун тегерегинде бир мындай кыскача түшүндүрмө бере аласызбы? Ооба, мен буну бир эжеден уккам, массовый психологиядан иштеген эже Советский Союзда. Ал мага айтты да, максат дейт, сен эмне каалаганыңды билбейт экенсиң дейт. Мен кантип эже деп 3 жолу айтып каалаган нерсеми айттым, бирок ал мага айтты, билбейт экенсиң дейт, бирок ал сенин күнөөң эмес дейт. Анткени мен өкмөттө иштеп жүргөндө ошол убакта совет ордунда ал айтты да, биз элдерден бизге задача келчү дейт, эмне дегенди алып салчубуз дейт. Анан экинчи задача кантип деген коючубуз дейт. Азыр көп элдер кантип менен жашайт. Кантип кылсам, кантип бул результатка алып барбайт. Ошон үчүн биз ушинтип жашап атабыз. Чыныгы суроо бере турган нерсеңиз биринчи эмне каалайсыз? Чөнтөкөй эмес, мындай чынында эле эмне каалайсыз? Ал аябай кымбат болсун, аябай кыйын деп ойлооңуз айырмасы жок. Эмнени биринчи таап алышыңыз керек. Анан эмне үчүн жооп бересиз? Кантип дегенге сиз жооп бербейсиз. Кантип ошол жашоодо бул сизге алып барат ошол жаккачы. Ошондой биз кантип менен жашаган үчүн биз мындай ордубуздан чыкпай жүрөбүз да, көп эмелердечи. Кантип деген биздин жооп бере турган суроо эмес. Сиз эмне каалайсыз, эмне үчүн каалайсыз, болду. Ушинтип жашап атканда сиз ошол нерселерге тартыласыз дагы, ошол жерге бат жетесиз каалаган нерсеңизге. Рахмат, азыр мен ушул нерсени бир байкап атам. Азыр сиз айткан нерсени бир чоң нерсени сыгып, маңызын бердиңиз. Бул демек мында чоң маани жаткандыгын мен билип турам, сезип турам. Анткени бир эле ушул эле азыр мен берген суроонун тегерегиндеги 1 сааттык сөз боло турган нерсе бар экенин байкап турам. Ошолчумбу? Чын, бул аябай чоң нерсе. Ооба. Анан дагы мына өзүңүзгө ишенимди жогорулатууну дейт, мисалы үчүн. Өзүңө ишенгенди кантип жогорулатуу? Жанагындай эле бир кыскачараак жооп берип койсоңуз. Кыскача боюнча бул биздин мындай өскөн убагыбызда бир аз шагы сынып калган, мектепте урушкан, ата-энебиз урушкан, же кыла албайсың деп мындай канчалаган критика айтылган, жаш балага кичинекейден баштап ошондон бизде мындай айтканда уверенность жоголуп калган да. Бирок мындай бир техника бар, тренировка кылсаңыз болот. Сиз бир нерсени уверенный болуш үчүн ошол жерде сиз 4 мурдагы ийгилигиңизди эстейсиз да. Ошолорду кайра артка эстеп туруп, ошол жерде анан уверенность чыгарып туруп, ошол жерде колдоносуз. Уверенный постоянно жүрбөйт, мындай өзүнө ишенип постоянно жүрбөйт. Керек маалда чыгарышыңыз керек. Ошону үйрөнүп алсаңыз болот да. Мурда ийгиликтүү болгонсузда, мисалы мен 5 окугам да, мындай кылгам да, тигиндей кылгам, 4-өн эстегенден кийин ошол жака барасыз, эстейсиз да. Ошол жерде мисалы интервьюге киртасыз да, собеседование. Сизге уверенность керек. Мурда мен мындай кылгам, анан тигиндей кылгам, 4 нерсени эстеп туруп, анан ооба мен ушундай кылгам деп туруп, анан интервьюге киресиз. Мурдагы ийгиликтериңизди эстеп, анан бул жерде сизге уверенность берет да. Өзүңүздү кемчилдигиңизди көрө берсеңиз, анда уверенность түшүп кетет дегендей. Ооба, психологиялык жактан адам өзүн өзү даярдаш керек экен демек, Рахмат. Анан дагы мындай деген эме дагы бар экен. Бай жана бактылуу болууну деп туруп.
эми канткенде бай болуп биз даже мектеп бардыңызбы, бай болуп жашаган мектебине бардыңызбы же кантип акча табуу мектебине бардыңызбы? Барган жоксуз. Мындай нерсе, мындай көп элдер ушуну изилдеген. Бир Наполеон Хилл деген жазуучу бар, анын китеби Ойлон жана бай деген китеби бар да. Ошол жерде эки эле сөздү айтат да. Ошол жана мен айтып кеткен, буну мен изилдегенде бул ошол китептин баарын эки эле сүйлөм. Ушуну жаттап алсаң жакшы. Биринчи айтат, define your goal and have a burning desire дейт да. Define your goal деген бул максатыңды аныкта дейт. Эмне каалайсың? Андан кийин аябай каала дейт. Burning desire деген баягы оттой жанган каалооң болуш керек. Болду, ошо экөө эле болсо бүттү. Кантип деген ал маанилүү эмес. Мен ушул жака чейин кантип деп Америка барып келген жокмун. Мен бир эле кааладым Америка барам. Кичикемде айткан мага апам, сен Америкада окуйсуң, сен Японияда окуйсуң деген. Ошентип ошо калып калган. Болду, мен кантип Советский Союз жыгылат, кантип эме андай нерсе жок. Бир нерсе каалайсыз, эмне каалаганыңызды билишиңиз керек, андан аябай каалашыңыз керек. Болду, калганы сиздин ишиңиз эмес. Өзү болот мындай бир нерсе болот деген сыяктуу. Чынында мунга дагы адам өзүн өзү чындап даярдаш керек экен анда. Даярдаш керек. Анткени сиз аз дайыма ошо кичинеңизден баштап кантип менен жашайсыз. Кантип кылыш керек. Ошонун даже бизге прикол келген, движение кылыш керек. Бул движение кылыш керек деген туура нерсе эмес. Движение биринчи табышыңыз керек, эмне каалайсыз. Андан автоматически өзүңүз движение кыласыз. Сиз кылганыңыз керек жок. Азыр просто туура эмес движение кылган үчүн болбой атат, анан сен движение кылбай калдың, сен аракет кылбадың. Жок. Адам аябай катуу аракет кылат. Москвадагы бар аябай катуу аракет кылып атат. Бирок результатка жетпеген себеби анткени аларда эмне деген жок да. Эмнени табыш керек, эмне каалайсыз. Ал фантастика болсун. Айга учам деңиз, Марска учам деңиз, ошондон баштап эмнелериңизди таап чыгасыз да. Мындай дагы сөз бар го элде. 1000 пешенеңди ташка урсаң дагы сен айткан, сен ойлогон нерсе болбойт. Тез байуу деген бул мүмкүн эмес. Анан деп айтылат да, анан жолу болбой атат дейт, жолун аштырыш керек дейт. Ушуга кандай карайсыз? Мындай 1000 кылган нерседе болбойт деп, мисалы биринчиден болбосун адам билбейт. Сизге бир жакшы нерсе айтайын. Эгер мындай бул Henry Ford деген машина бар го, ошол кишинин айткан сөзү аябай жакшы нерсе. Сиз эгер өзүңүзгө эмне деп айтсаңыз, ошол туура. Эгер кыла албайм десеңиз, туура кыла албайсыз. Эч ким жардам бере албайт. Эгер кыла алам десеңиз, эч ким тоскоолдук кыла албайт. Ошо өзүңүзгө айткан нерсеңиз эң туура нерсе. Башка бирөө айтсын, сиз мындай болосун, президент болосун десеңиз, эгер сиз өзүңүзгө айта албасаңыз, аны боло албайсыз. Же тескерисинче, боло албайт десин алар, сиз айтасыз мен болом дейсиз, аягында болот. Менин жашоомдо бул көп нерсе, көп ситуация болгон ушул сыяктуу. Бир кыргыз Москвада орустарга, Лукойл, Газпромдорго аңгиче сабак берген. Ал менмин да. Мен эгер болбойт десем болмок эмес. Эч ким кылган эмес, мага айтмаса, кантип эле бир кыргыз ошондой кылсын деп. Бирок мына мен турам да бул жердечи өзүм. Факт дедиңиз. Факт турат ушундай. Жок, эми айтам да, мен айтайын дегеним, демек азыркы мына ушул жолу болбой атат деген нерсе дагы бул адамдын өзүнөн экендиги. Өзүнөн жолу болбой атат деген бир нерсеге себеп бериш керек да. Адам ошентип ойлойт да, мындай кылдым, бир себеп бериш керек. Бул чынында мен сизге мындай аябай секрет айтайын. Тони Роббинстин айткан сөзү бар да. Ийгиликтин 80% психологический, ичиңиз. 20% сырткы факторлор, механик деп коет. Ичиңиз. Эгер бир нерсе кыла албасаңыз 80% ичиңизде, анан 20% сыртыңызда. Сиз кыргызсыз, экономикаңыз жаман өлкөдө жашайсыз, андай мындай эми алардын баарын топсоңуз 20%. Эгер ичиңиз аябай жакшы оңдосоңуз, анда 80% успехке жетесиз да. Мен ошону мен азыр өзүм жашоомдо да көрүп атам. Мен элдерге аябай эмемин, кандай десем, өзүм аябай ишенем. Сизди же калган кишинин изишин өзгөртсөм, уже сиз аябай башка деңгээлде болосуз да. Жашооңузда сүйүү жашоо болсун, бакыт болсун, акча болсун, социалдык жашооңуз болсун, сөзсүз жогору чыгат. Бүгүн как раз ошого тренингибиз бар саат 4-тө, жана мейманканада кайсы эле? Байкут мейманканасында саат 4-тө тренингге келсеңиздер болот, сөзсүз. Ал жерде 4 сааттык тренинг болот, ошол жерде дагы жакшыраак түшүнөт. Бирок акылуу, Акылуу. Акыл деген мындай да, Америкада эң бай кишинин айткан сөзү бар да. Ийгиликтин акысы бар дейт. Ал алдын ала төлөнүш керек дейт да. Биз бекер деле берип жүрөбүз, эме кылабыз, айырмасы жок. Бул адам бир акча төлөгөндө, акы төлөгөндө, ошондо буга жугат да, биздин тил боюнчачы. Бекер жөнүнө бекер алып жүргөн кишиге жукпайт. Кааласаңыз бекер келсеңиз, сөзсүз кирем десеңиз киргизебиз, проблема жок, бирок өзүңүзгө зыян да. Ал нерсе баягы акчаны коротуп, жан дили менен ошондо мындай расход деп ойлош керек да, инвестиция. Мисалы сиз көйнөк алып атасыз, эмнеге сыртка чыгып элге жакшы көрүнөйүн деп туурабы? Сиз ошо билимиңизге эми акча коюп атасыз, ал билимиңиз ал канча сом билбейм, 400 сом деп 500 сомбу же билбейм. Бирок ошонун 10 эсе, 100 эсе көп келерине мен сөзсүз ишенем. Анткени менде болгон, мен канчалаган машыккан окуучулар жообун айтты, ошентипчи. Результат бар. Анан дагы бир эме бар экен, күчтүү бала тарбиялоону деген дагы бар экен. Бизде бала тарбиялоодо көп ата эне билбейт. Мисалы сиз кантип бала тарбиялоо деген бир мектепке бардыңызбы? Жок. Барган жок. Балаңыз барбы?
бар. Эми караңыз, сиз кантип тарбиялайсыз, ата энеңиз сизди кантип тарбияласа ошентип тарбиялайсыз да. Ата энеңиз психолог эмес да, мисалычы. А балдар кичикенде 7 жашына чейин эмне болсо, бир нерсени бир көргөндө мээсине сиңип калат, подсознательно кирип калат да. Ал жашоосун 70 жашка чейин ошол башкарат. Биздин жашообузду 95% подсознание башкарат. Ошол жер мындай чыккан 7 жашка чейин программалар түшөт, анан 7ден 70ке чейин ошол программа колдонот. Эгер ал жерде жаман программа түшүп калса, вирус түшүп калса, ал 70ке чейин кыйнайт адамды, же өнүгө албайт, ошол бойдон калып калат. Ошон үчүн күчтүү бала тарбиялоону 7 жашына чейин аябай жакшы нерселер билиш керек да. Дайыма сүйүш керек. Баланы сүйүү бензин сыяктуу да. Канчалык бензин көп болсо, ошончолук машина алыска кетеби? Баланы канчалык сүйсөңүз, ошончолук чоң болот. Анан баланы сүйүп эркелетип койдум деген туура эмес нерсе. Буну психологдор айтат. Канчалык максимум, мисалы, жакшы сүйдүңүз, Баткендин мэри болду. Андан көп сүйдүңүз, там эмне болот, там Кыргызстандын президенти, андан кийин дүйнө президенти, анан Марска учат, анан ошентип кете берет да. Сүйүүнү ошончолук көп берсеңиз, ошончо чоң даражаларга жетет. А сүйүүсү жок болсо, анда эме болуп калат, алсыз болуп калат психологически. Ооба. Дагы мындай да айтылып коет го, ушу үйдөн аябай эркелетип, ушинтип көкөлөтүп салгандан кийин чыныгы жашоого чыкканда бир эле соккудан ал өзүнүн ал жерде сүйүү болгон жок. Эркелетүү дегенде мындай тарбиялоодо туура эмес нерсе болуп калат да. Сүйүү менен болбойт. Сүйүү баланы мындай да, балаңыз сиз дайыма сүйөсүз да, туурабы? Бирок балаңыз сизди дайыма сүйөт деп билбейт. Сиз жиниңиз келгенде уже сүйбөй калды деп билет. Ошон үчүн сиз сөз менен айтышыңыз керек да. Балам, сени сүйөм деп күнүгө айтып турушуңуз керек. Күнүгө баш салып турушуңуз. Алар подтверждение күтөт да. Алар чынында эле сүйүп кетип атабы деп мындай текшерет да. А сиздин көп тажрыйбаңыз болгон үчүн сиз билесиз да, сүйүп атам балам деп. Бирок балага андай эмес. Балага сөз менен айтып турушуңуз керек. Ал эме күн сайын азыктанып туруш керек экен демек, жана сиз айткан эле. Ошондой эле баардык адамдар менен жакшы мамиледе болууну кааласаңыз деген дагы жери бар экен. Ал жери бар. Мамиле бул аябай чоң нерсе. Мамиле менен канчалаган ийгиликтер жаралат, туурабы? Мисалы, азыр жакшы мамиле менен биз студия турабыз, сиз мамиле курдук, сиз бизди бияка чакырдыңыз деген сыяктуучу. Мындайча айтканда, мамиле бул кандай десем, көп адамдардын ийгиликке жеткен нерсеси. Джек Ман айткан сөз бар Кытайда. Эгерде сен мамилеңди билбесең, элдер менен мамиле кылганды билбесең, анда сен бизге иштебей эле кой дейт да. Мисалычы, сенин дипломуң бизге кереги жок дейт да. Андай ал технический нерселер бат эле үйрөн. Мисалы, Саймон Синек деген бир америкалык эме бар. Ал айтат, биздин ишчилерге дейт, биз поведениясы жакшы болгон кишини каалайбыз дейт да, мындай мамилеси жакшы. Анткени тиги технический нерселерди тез эле үйрөтүп коебуз дейт да. Бирок мамилени үйрөтүш кыйын дейт да. Ошон үчүн мамиле маанилүү. Сөзсүз түрдө. Муну дагы өзгөртүүгө болот да. Конечно, бул сиз эмес, ал даже мээңизди өзгөрткөнгө болот. Нейролингвистический программирование деген бар, ошону менен үйрөнсө болот. Азыр данный момент сиз башкача ой жүгүртүүнү өзгөртсөңүз, башкадан болуп каласыз. Мышлениени өзгөртсөңүз. Анан дагы кыргызда мындай сөз бар го. Уйга жүгүн салабы, үйрөнгөн адат калабы дегендей. Ал дагы. Бул канчалык деңгээлде сиз ушуга карама-каршы кылып атасыз? Жок, карама-каршы кылып атасыз, бирок сиз аны каалашыңыз керек да. Түшүнүңүз, мен азыр каалап мурдакы туура эмес ой жүгүртүүлөрүмдү азыр өзгөртүп атам мен. Өзүмдү өзүм тренинг кылып атам да. Мен элдерге да ошончо жардам берем. Азыр бул болбойт, тиги мындай, бул мындай. Биз азыр мисалы бүгүн тренинг кылдым Лейлектечи. Кулундуда тренинг кылсам, бир жигит чыкты да, эмне кыласың десем, Америкага, эмне кыласың десем, акча табам, эмне кыласың десем, үй курам. Көрүңүз, бул деген элдин эмеси да, түшүнүңүз, мындай бир элдин системага киргизип койгон да, мындай айтканда, элдер оңой бирдей ойлонот. Ошол системадан чыгыш үчүн ошо тренингде мен ошо өзүм дагы ошол системадан чыккым келди да, чыгып атам азырчы. Башкача ой жүгүртүү менен ошол кишилер бай болот, ошол кишилер ийгиликтүү болот, ошол кишилер мындай айтканда элге жардам берет, мындай дүйнөнү таанытат дегенчи, ошол сыяктуу да. А жөнөкөй карапайым калк мындай бир эле системага кирсе, бир эле нерсени карап жүрө берет да, акча анан жок деген сайын акча жок деген сайын акчасы жок болот да, сөзсүз ушундай болот. Баягы сөз сыйкыры деп кыргыздарда эле айтылып жүрөт го. Башкача ойлонуш керек да, башкача ойлонуш керек, башкача сөздөрдү сүйлөш керек. Сөзүңүз бул деген сөз, бул эме этиңизге таасир берет, этиңиз мынтип денеңизге таасир берет, сиз ошол адам болуп каласыз да. Жок болсо жок болуп каласыз. Мындай айтканда акчаңыз жок болот. Сиз аны айтпаңыз, ал сөздөрдү айтпаңыз, балаңызды жамандабаңыз. Балаңызды эмне болгусун кааласаңыз, ошону айтыңыз. Сен билбейсиң эмес, сен азаматсың, сен президентсиң, сен эмесиң деп, дүйнөгө барасың деп ошентип айтыңыз. Ал ошого направление алат, кичинесиненчи. Анан сиз кылбайсыз, ал өзү менен өзү ошентип чоңойт. Ошон үчүн маанилүү нерсе, кичинесинде бир жакшы программа түшүрүп койсоңуз болду, кийин кыйналбайсыз. Акча да төлөбөйсүз, ал өзү менен жакшы жака окуп кетет, жакшы иштер кылып кетет. Бул балага болгон эме тарбиядагы, сүйүү эң маанилүү нерсе да. Ооба. Анан жана башында дагы айтып кеттиңиз, баягы жашоого машыгуу деп. Бирок кечирим сурайм, биздин убактыбыз болуп калган экен. Аябай кандай кызыктуу маек болду. Албетте сиздин дагы бир убактыңыз болсо, эгер биз кайрадан дагы сизди студияга чакырып, сиздин кызыктуу, жагымдуу
пайдалуу кеңештериңизди укканга биз даярбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен биздин ачык микрофонубуз соңуна чыкты. Бул программаны мен Аскар Баймуратов алып бардым. Саламатта калыңыздар.